Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда балдардын күлкүсү жаңырып, майрамдык маанай орун алды. Салтка айланган балдар үчүн президенттик палатага өлкөнүн ар аймагынан 1100 бала чакырылган. Алар өлкө башчысынын балаты майрамына келүү үчүн жыл бою мыкты окуп, Садыр Жапаровдун куттуктоосуна татыктуу болууга аракет кылышкан. Мен ёлкага келем дегенде аябай кубанып, ушул күндү аябай күттүм. 2 дня назад узнал, и тогда вообще кричал «Ура!». У меня был братик, и мы оба, он говорил, кто получит. И я дал своему братику выбрать, и он неправильно выбрал. Ну, такой типа розыгрыш был. Жребий был. Да, и я выиграл. И вот и я сюда пришел. Балдарга атайын даярдалган театрлаштырылган музыкалык жаңы жылдык спектакль көрсөтүлдү. Ага кошумча белгилүү кыргызстандыктар өз каалоо тилектерин видео форматта айтышты. Белгилей кетсек, концерттик программага маданий музыкалык окуу жайлардын тарбиялануучулары катышты. Катышуучулардын баары биздин ушу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигинин балдардын окуу жайлары бул Абдраев окуу жайы, Шубин окуу жайы, Гүрөнкеевден жана атайын театралдык кички балдардын кружокторунан тандалып алынды. Башкы каармандардын бардыгы. Салтанаттын катышуучуларын мамлекет башчысы куттуктап, келе жаткан жаңы жылда ийгиликтерди каалады. Ошондой эле балдардын билим алуусу үчүн түзүлүп жаткан шарттар тууралуу айтып берди. Биз балдарыбыздын мектептери жаңырсын, жаңы китептер менен окусун, дене тарбия сабактары жаркыраган спорт залдарда өтсүн деп бардык аракетибизди, күч аракетибизди жумшап жатабыз. Бул боюнча телевизордон көрүп, радиодон угуп жатсаңыздар керек. Же болбосо мектептеги агай, эжейлериңер айтып берип атышат деп ойлоймун. Ошентип биз өнүгүү жолуна түштүк. Жаңы күчтүү Кыргызстанды курууга багыт алдык. Салтка айланган иш-чарага негизинен мыкты окуган, мектептин коомдук маданий турмушуна активдүү аралашкан окуучулар чакырылган. Ошондой эле турмуштук оор кырдаалдагы үй-бүлөлөрдүн балдары дагы унутта калган эмес. 3 министрлик тарабынан абдан мындай тандалып тизмелер түзүлгөн. Социалдык коргоо министрлигинин алдындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды карап жаткан мекемелерден келди. Ошондой эле таланттуу балдар биздин Маданият министрлигинин алдындагы чыгармачыл мектептерден окуучулары келди. Ошондой эле билим берүү министрлигинин алдындагы жетим балдар, таланттуу балдар жана акылман мектеп, президенттик мектептен балдар келди. Келечек билимдүү жаштардын колунда. Андыктан мамлекет башчысы балдарды мектепте жакшы окууга чакырды. Силер менин кичинекей досторум, өлкөбүздү өнүктүрүш үчүн, Кыргызстанды даңктап, даңазалап, кызыл желегибизди бийик желбиретиш үчүн эң биринчи кезекте мектепти жалаң 5 деген бааларга окушуңар керек. Агай эжейлериңердин сабакта айткандарын кунт коюп угуп, берген тапшырмаларын так аткарышыңыздар керек. Билимиңерди көбөйтүп, акылыңарды арттырышыңар кажет. Таланттуулар болсо, өнөрүңөрдү өркүндөтүп, өлкөбүзгө кызмат кылсаңар болот. Жаңы жылдык майрамдын меймандары үчүн Кыргызстанды дүйнөлүк деңгээлде даңазалаган Дибиллионс музыкалык тобу чыгармаларын аткарды. Салтанаттын соңунда балдарга президенттин белеги тапшырылды. Автандил Бактыбеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.